Ата журт партиясынын лидери экс депутат Камчыбек Ташиевдин ушул айдын башында НТС телеканалынын аркан тартыш көрсөтүүсүнө өрген маеги коомчулукта азыр кызуу талкууну жаратты. Бөйлөктөн шыйрак чыгарган ар түрдүү саясатчылар жана кээ бир массалык маалымат каражаттары Ташиевдин бул интервьюсунан кийин түрдүү багыттагы сөздөрдү айтышып, коомчулуктун көңүлүн өздөрүнө бурууда. Ата журттун лидеринин НТС каналына сүйлөгөн сөзү чынында эле бийликке жагынуу же ыйык Рамазан айында аткаруучу ыйык парздын бири кечиримдүүлүктүн белгисиби? Бардык Кыргызстандагы мусулмандарыбызды Ороз айы менен куттуктап кетким келет. Кечиримдүүлүк бул айкөлдүктүн белгиси деп айтылат. Айрыкча бул ыйык Рамазан айында аткаруучу саамалыктын бири. Кечиримдүү жана сабырдуу болгон киши бардык ийгиликке жетише алат. Кайсы бир ишти баштадыңбы, ал үчүн башка бирөө жапа чекпеши керек. Таасири тиеби же жокпу кечирим сурап койсоң ашыктык кылбас. Балким Ташиев бул парзын аткарып, бүткүл элден кечирим сурагандыр. Коомчулуктун алдында мурда кийин кетирген каталары үчүн кечирим суроосу узун кулактардын айтымында Атанбаевден кечирим сураганы деп кабылданууда. Бирок ата журттун лидери өз маегинде өлкө башчысынан кечирим сурайм деп айткан жагдайы жок. Аны өзүңүздөр дагы бир ирет угуп көрүңүздөр. Президенттик шайлоо өткөндөн кийин оппозицияда калып, ошондон кийин мен оппозициялык партияны башкарып келе жатамын. Ошол маалда бийликтегилер өтө көптөгөн мындай бир жакшы жамандар айтылды. Мен эгерде азыр ушул биздин мусулмандарыбызга кайрылып, алардан кечирим сурап, өзүмдүн туура эмес кылып койгон иштерим боюнча бир мындай бир кечирим сурап кайрылып атсам, бул жөнөкөй эле адамдарга эмес, жөнөкөй эле турмуштук эле адамдарга эмес, бул бардыгына тиешелүү да. Бул бийликтеги адамдарга да тиешелүү. Бийликтеги адамдар менен дагы туура эмес, жакшы эмес сөздөр айтылып кетти. Ошол мен камалып аткан маалда, камалып чыккан маалда, же болбосо ошол төрмөдө отурган маалда ар түрдүү окуялар бар. Ошондуктан бардык мусулмандардан ошол өзүмдүн өтүнүчүмдү келтирип кетейин дегеним да. 2012 жылдын 3 октябрында Бишкектеги Ак үйдүн алдындагы окуя болбогондо кумтөр маселеси балким бүгүн мынчалык деңгээлде бышып жетилмек эмес. Ташиев, Жапаров баштаган ошол кездеги депутаттардын күйүп-бышып айтканы азыр чындыкка айланууда. Бирок Камчыбек Ташиев өз интервьюсунда Ак үйдүн короосунан аттаганы туура эмес кадам болгонун айтканы менен анда коюлган жана көтөрүлгөн талаптар мазмундуу экендигин бүгүн да танбайт. Бул маалыматта коомчулук арасында ар түрдүү багытта тарап. Ташиев кашадан секиргенине азыр өкүнүп, ошол үчүн Атанбаевден кечирим сурады деп жайлууда. Бирок экс эл өкүлүнүн сөзүнүн түпкү мааниси башкада болчу. Кашадан аттап өткөндүгүбүз мамлекеттик ишмер катары, депутат катары туура эмес болгондугун биз моюнга алышыбыз керек. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Бул ачуучундук болсо дагы, бул өтө оор болсо дагы биз муну моюнга алганга милдеттүүбүз. Бирок ошол эле мезгилде биз аны бир өзүбүздүн маселени чечип алайлы, же болбосо бийликти басып алайлы деген ниетте кылган эмеспиз. Биз аны элибиздин, журтубуздун, ошол мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн болгон кумтөр маселесин чечүүдө кылган аракетибиз болгон да. Телеканалдагы маек маалында Ташиев 2010 жылдан бери өлкөдөгү абалга токтолуп, ал кезеңде иштеп өткөн премьер-министрлердин жумушуна көз салып, салыштырмалуу деңгээлде Бабановдун өкмөтү дурус иштептир деген баасын берген. Өз кезегинде кетирилген кепчиликтер боюнча өкмөткө катуу сын айтып, 4 жылдан бери баа берүүнүн жыйынтыгы ушундай болгондор. Бирок көпчүлүккө маалым болгондой 4 премьердин ичинен башкаларга салыштырмалуу Бабановдун бийлиги түзүгүрөөк иштеген азыр байкалат дегендер арбын. Мына убакыт өтөөрү менен карасам, бүгүнкү күндөгү ошол 3 өкмөттү салыштырып көрө турган болсоң, Бабановдун, Сатыбалдиевдин жана Оторбаевдин бүгүнкү күндө иштеп аткан өкмөттөрүн салыштырып көрө турган болсоң, салыштырмалуу түрдө эң түзүк иштеген ошол Бабановдун өкмөтү болгон экен деп эсептейм да. Эми ошонун бардыгы салыштырмалуу түрдө гана кийин билинет экен да. Биз кийинки өкмөттөргө салыштырып атабыз да. Андан кийин Чанжыр Сатыбалдиевдин өкмөтү болду. Андан кийин Оторбаевдин өкмөтү болуп атат. Бүгүнкү күндөгү Оторбаевдин өкмөтүнө деле мен мындай бир исим чыгып, туура же болбосо бул деле бир жакшы ийгиликтерди алып келет деген бир оюм деле жок. Азыр бийлик менен оппозиция эки жаатта туруп, кайым айтышуу оюнун ойнобой, бир столго биригип олтуруп, өлкө келечегин талкуулоо менен көчө саясатын эмес, ички маданияттуулукту көрсөтүү керек деген ойлор айтылат.
Балким азыр ага мезгил келгендер. Ушул жана башка сиздерди кызыктырган суроолор боюнча Камчыбек Ташиев эртең дүйшөмбү күнү Коомдук 1-каналдагы ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө конокто болот. Андыктан кечки саат 21:00 түз эфирден Камчыбек Ташиевдин соңку кырдаал боюнча интервьюсун көрүңүздөр. Коомчулукта күмөндүү ойлорду жаратып, Камчыбек Ташиевдин дарегине ар түрдүү багыттагы сын көз караштар жаңыра баштаган. Көпчүлүгү балким түшүнүп-түшүнбөй ушул сыяктуу ойлорго барышы мүмкүн. Анда ата журттун лидеринин ошол убактагы маегин азыр сиздердин назарыңыздарга толугу менен сунуш кылабыз. Балким түшүнүү менен көрсөңүздөр, сиздердин да пикириңиз өзгөрүп калар деген таризде.